Нарын шаарынын интернат чөлкөмүнө 1200 орунду мектеп салынат. Билим уясы Россия өкмөтүнүн каржылоосу менен курулат. 3 гектар аянтка жүрүүчү курулушка чейинки даярдыктар менен министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов таанышты. Бүгүнкү күндө подстанция курганга бир 25 соток жер дагы керек болуп атат. Ал жерде опорныйдын жери бар. Аны биз чече албагандыктан ушул Эдил Жолдубаевичка чечип берүү көмөктөшүү боюнча биз маселебизди айттык. Ал киши айтып атат, биздин атыбызга кат менен кайрылыңыздар, биз дагы карайлы. Анан бул эми жанагы опорныйдын жерин муниципалдык менчикке өткөрүп берүү үчүн атайын өкмөттүн токтому чыгыш керек. Ошол өкмөттүн токтомун чыгарганга жардам беребиз деп атат. Кудайым буйруса. Андан соң Байсалов облустук ооруканага барды. Андагы шарттар менен таанышып, алдыда курула турчу 100 орунду төрөтүү жөнүндө маалымат алды. Эне баланын ден соолугуна кам көрүүнү жакшыртуу үчүн оорукана заман талабына шайкеш салынышы керектигин айтып, айрыкча Нарындын шартында бул маселеге дыкат көңүл бурулушу керектигин эскертти. Учурда Дубандын бардык аймактарынан келген кош бойлуулар оңдоп түзөөдөн өткөн, бирок эски төрөтүү үйүндө кабыл алынат. Болуп аткан көйгөйлөрүбүздү айттык. Биринчи эле көйгөйлөр болуп, бүгүнкү күнү бизге жаңы имараттарга муктаждыгыбызды айттык. Анын ичинде мына ошо Кудай буйруса чечилди деген маселе болду. Мына 100 койкалуу ооруканабызды, төрөтканабызды бүгүнкү күнү ушул жылы баштала турган болуп калды. Андан тышкары эми келечекте проекти кылып бир 250-300 бир заманбап акыркы технологиядагы бир дагы имарат пландаштырсак деген да мына ой тилекти айттык. РТС чөлкөмүндөгү Ак Дил бала бакчасында болсо балдарга билим берүүнүн өзгөчө ыкмалары колдонулат. Муну менен бөбөктөрдүн дүйнө таануусун өстүрүүдө бекитилген программа менен гана чектелбестен жаңыча изденүү колго алынган. Балдар өлкөнүн келечеги экенин айткан Эдил Байсалов аларга кичине чагынан туура тарбия берүү, ар тараптан өнүгүүсүн колдоо жана билим алуусун шарт түзүү мамлекеттин негизги багыты экенин белгилеп өттү. Ошондой эле өлкө жетекчилиги аймактардын өнүгүүсүнө өзгөчө басым жасап жатканын да кошумчалады. Мени кубандыртты. Ушул Нарын шаары буюрса ушул регионалдык биздин келечектеги бир 5-10 жылдын ичиндеги баягы өнүккөн, гүлдөгөн Кыргызстандын бир жакшы бир борборуна айланып келатат. Менин оюмча жергиликтүү жетекчилерибиз да жакшы иштеп атат деген ойдо мен буюрса башкаларга барып жетекчилерге да маалыматты берем. Ал арада Нарындын туристтик потенциалын арттырууда бир гана жаратылышка таянбастан шаарда да шарт түзүү тапшырмасы айтылды. Норза Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары.